Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жадагаса жолдорго отурбагыла дегени. Жолдордо отура бербегиле, жолдо сактангыла, отурбагыла эрге. Сахабалар айтып калды, Аллахтын элчиси кээде зарычылык болуп калат, отуруш керек болуп калат, сүйлөш керек болуп калат. Десе макул, анда отургула, жолдун акысыны берип анда отургула. Акысы эмне? Биринчи эле гаддул басар, көзүңөрдү сактагыла. Жолдо көз сактагыла, эшикке чыгасың, башка кыласың, бирок көзүңдү сакта. Ушунчалык деңгээлге чейин жадагасы имам Шафи рахматуллахинде бир айткан сөзү бар, аял киши эркек кишини такыр көрсө болбойт дейт. Аялда эле, аял барго, эркек аялды кандай. Ошондой эле деңгээлде аялдан алдында эркектер дейт. Эмне далил десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качанда Айша энебиз алдында отурганда Абдулла ибн Умм Мактум көзү азиз адам сахаба кирип келгенде Пайгамбарыбыз Айша энебизге эскертүү берди. Не көзүңөрдү байгылбайсың? Эмне жашырбайсың? Ихтажиба, перде кылбайсыңарбы? Немдей отурасыңар? Дегенде айтты, бунун көзү азиз го, көзү көрбөйт кылчу эмес. Силердин да көзүңөр көрбөй калды. Силер да сокур болуп буну көрбөй калдыңарбы? Силер көрүп атпайсыңарбы? Дегенде эркек аялды эмес, имам Шафи рахматуллахи айтат, аял да эркекти карабасын дейт.